Жана кыргызстандыктар, сиздерге кайрылайын дегеним. Бул нерсе менен ар бир жаран жөн турганга туура келбейт. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичке мына чоң казат деп баштап аткан, жана ошондой эле Сыймык Жапыкеев деген кухняда отуруп алып эле кечке диванный эксперт деп коет да мына эркектерди. Диванда отуруп алып эле кечке кимге болсо эле асылып баягындай өзүнү пиарить эте берет экен да. Кыргызда жакшы сөз бар. Көк шуакты токту жейт, көрө албаган бокту жейт деп. Анан кечке эле бок жей беришинин кереги жок да. Каркыраны сатып берген, дагы эмне кылып берген депчи. Андай такыр туура эмес. Мен жаштарга өзүбүздүн келечегибизди ойлоп, жана ошондой эле будущим балдарыбызды ойлоп, жакшы адамдарды мындай иргеп алсак жакшы болмок да. Ушу Сыймык Жапыкеев дегенге айтмакмын, баягы чоң казат деп, чоң казанды баягы башыңызга кийип алсаңыз жакшы болмок. Жок нерсени баштап эле. Адахан Мадумаров ким, анан Сыймык Жапыкеев ким? Мындай ат менен төбөдөй да айырмасычы. Оозунда баягындай сөзүм бар деп эле сүйлөй бериштин кереги жок да. Буну айтып кетпесе болбойт, такыр болбойт да. Ар бир Кыргызстандын ар бир жашына керектүү нерсе. Ошон үчүн биз өзүбүздүн келечегибизге абдан жакшы маани берип, в глубине души, жүрөктөн чыгарып, кимдин кандай экенин таразалап алганыбыз туура деп ойлойм да. Бул видеону, кайрылууну жасаган себеби Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго жок жерден жала жаап атканы, каркыраны сатып бердиң, анан сен мынтип бердиң деп. Каркыран эмне жөнүндө, эмне экенин сиз даже билбесеңиз керек ба? Сыймык Жапыкеев деген бай наркомандарга окшойсуз го, кечке кухняда олтура бересиз. Урматтуу достор, анан достор деп эле баягындай жаман адамдарга окшопчу. Такыр туура эмес мындай кылганыңыз. Ошондуктан жаштар өзүбүздүн келечегибизди тандайлы, ким экенине мындай ажырата билсек жакшы болмок. Ушул видеону жакшы комментарий калтырып, жакшы ойлор менен бөлүшүп кетсек жакшы болмок. Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Мелис Маматов. Президент Сооронбай Жээнбековго жакын үй бүлөлөрдү сындаган жарандар СИЗО-1ге камалып, ал жерде сабалып жаткандыгын угуп да көрүп да жүрөбүз. Жакында эле президент Жээнбековдун кудасын сындаган Даниэль Ажиев аттуу жаран СИЗО-1ге камалды. Ал жерде сабалды. Президент Жээнбековго жакын деп аталган Райым Матраимовдун да былыктарын айтып чыккан жаран Эмиль Кимсанов ал дагы СИЗО-1ге камалып, айоосуз сабалып жаткандыгын бардыгыбыз видеосун көрдүк. Бул деген мамлекеттик органдар мамлекеттик масштабта президент Сооронбай Жээнбековго жакын үй бүлө кландарды коргоп жатат дегенди түшүндүрөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун дагы коррупция менен күрөшүүдөгү позициясын так байкай алдык. Буга чейинки билдирүүмдө президент Жээнбековдун эл аралык мамилелерде өлкөбүздүн аброюн Африканын деңгээлине түшүргөндүгүн айтып берген болчумун. Бүгүн болсо президент Сооронбай Жээнбековдун кезиндеги соттук, укуктук реформалар тууралуу сөз кылам. Соттордун бардыгын президент Жээнбеков кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот. Бул деген соттордун бардыгы президенттен көз каранды экендигин көрсөтүп турат. Бийликтин саясий атаандаштарын дагы куугунтуктоодо соттор эң негизги ролду аткарышат. Саясий соттук процесстер бир нече өтүп жатат. Саясий соттук процесстин жөнөкөй соттук процесстен бир нече айырмасы бар. Эң эле негизгиси саясий соттук процессте учурда бийликтин өкүлдөрү таптакыр катышпайт. Чыккан чечимдердин негизинде мамлекетке келген зыяндын бир дагы пайызы өндүрүлбөйт. Ошол себептен учурда чыгып жаткан ТЭЦ боюнча, тарых музейи боюнча жана башка саясий процесстердин
чечимдери толугу менен адилеттүү болду деп айтуудан алысмын. Сооронбай Шариповичтин учурунда соттук реформа болушу мүмкүнбү деген суроо жаралат. Сооронбай Шариповичтин учурунда соттук реформа мүмкүн эмес. Эмне себептен? Эгер көз карандысыз мыйзамдын негизинде иш алып бара турган соттор пайда болуп калса, аларда биринчи эле кезекте Жээнбековго жана анын жанындагы үй бүлөк кландарга суроо пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен соттук укуктук реформанын алдыга жылышына бул бийликтин күчтөрү кызыктар эмес. Элде жалгыз гана үмүт бар. Бул күздө болчу парламентке шайлоо. Ушул шайлоого бийликтин партияларын өткөрбөйлү. Бийликтин партиялары учурда 5. Биринчиси Биримдик, экинчиси Мекеним Кыргызстан, үчүнчүсү Замандаш, төртүнчүсү Канат Исаевдин Кыргызстан партиясы жана бешинчиси Төрөбаевдин Өнүгүү Прогресс партиясы. Бул партиялар башка да партияларга биригиши мүмкүн, бирок андан заты дагы аты да өзгөрбөйт. Булар бийликтин партиялары бойдон калат. Ошол себептен күздө болчу парламенттик шайлоодо бийликтин партияларын өткөрбөйлү. Бул менин жаранды ой пикирим. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бардыгыбызда ийгилик болсун. Урматтуу соцсеттеги достор, апалар, эжелер, ассаламу алейкум. Энде кечирээк түнү көрүп калдым. Сыймык Жапикеевдин Адахан Кимсанбаевичке болгон кароолоо пиарынчы. Мен да өз ой пикиримди мыйзамда жазылды. Ар бир адам өз ой пикирин айтканга толук укуктуу. Ошо мыйзамдын укугунан пайдаланып, мен да өз оюмду, пикиримди билдиргим келди. Эми урматтуу Сыймык Жапикеев, силер Адахан Кимсанбаевичти каралап, силер анын электораттарын, шайлоочуларын жок кыла албайсыңар. Анан кийин ошо каркыра, өзү баш шайлоого жакын башталган ошо каркыра башталат. Ошонун жана 1, 2, 3, 4, 5 сериясы болчу. Силер да бир сериясын аткарып атасыңар да. Сен ошол мыйзамдын чегинде жүргөн киши катары, мыйзамдын үстүндө иштеп жүргөн киши катары, сен каркыра менен каркыранын казактар менен кыргыздардын ортосунда болгон договорду билбесең, сен айбан эле экенсиң, мындай эле айтайын, бетиң эле. Айбан эле экенсиң. Сен эгерде чындыкты чыркыратып айтам десең, элге жеткизем десең, эркекче чыгып туруп, ошо договорду окуп берип койбойт белең. Эгерде сен билбесең, мен айтып коеюн. Каркыра өзү 60 000 гектардан ашуун жер, тоолуу жер. Анын 625 гектар жери бул илгертен талаш маселе болуп келген. Анан бул 625 гектарды биз казактарга берип, казактардын 1136 гектары Ирусу Кылчыкбай дарыясын бойлогон жайыттарды биздин саруулуктарга ыңгайлуу дегенден алганбыз да. Биз утканбыз да, 500 гектар ашык жерди утканбыз да. Же билбейсиңерби аны? Адахан Кимсанбаевдин колдоочулар бул каркыранын эмесин баарын билип бүткөн. Мага ошо личный көлдүктүктөр айткан, эң туура эле чечим болгон деп. Чолпон Байекованы апчык. Эгерде ушундай эле каркыра тууралуу билгиң келсе, ошо Чолпон Байекова комиссия түзгөндө, ошо саруулуктар 1,5 мың адам батасын берип, жакшынакай кылып туруп жолго салган. Мына ошондой болот чындык. Чындыкты чыркыратам десеңчи. Туура, күчтүү адамдар артынан ушундай жаман сөздөр жүрөт. Ошо Адахан Кимсанбаев силер көтөрүп аткан маселени 25 жыл, 30 жыл мурун 30 жашында көтөрүп койгон. Силер ошону жаңыраак кылып туруп, жаңыртып туруп чыгарып коюп атасыңар да. Сен эмне болуп каласың? Ал кухняда отурган эмес, парламентке президентти, премьер-министрлерди алып келип отуруп такалаган. Ошондо да жалгызданып өткөзө албай койгон ошо программаларынчы. Эми сен түйүнө жетип берем деп атасың. Никогда программалар, алтын программалар жазыла берет. Максат
Максат байке сизге да айтып коеюн. Программаларыңар алтындан жазбайсыңар. Эч качан өтпөйт. Эгерде программалар ишке ашса, Мадымаров менен Садыр Жапаров Ашрат болчу жалгыз тепкиге калган. Мына ушун чынында ушу чоң казатта ушу эки инсан гана күрөшүп келатат. Силер чоң казан элесиңер, кухняда отуруп алып, пияз менен боорду куруп коюп жеп отурасыңар да. Антип адамны силер Адахан Кимсанбаевдин абийирин төгөмдөп атып, өзүңөрдүн абийириңерди төгүп алдыңар. Эркек болула да майдаланбай. Эркексиңби, эркекче элге чындыкты алып чыгам деп атасыңбы? Алып чык да чындыкты. Договор турат, жазылуу. Алып чык, вициктин эмесин окуп бер. Мындан да болгон экен элдер. Каркыра тууралуу маселе жок экен. Эч качан маселе болгон эмес экен. Болбойт бул деп эле айт да. Билем мен ал каркыра тууралуу видео роликтерди чыгарышып, жасап чыгарышкан. Сен мыйзам үстүнө иштеген адамсың го прокуратурада. А кандай билбей калдың сен? Сен тек гана бул Адахан Кимсанбаевдин электораттарын айнытуу. Ойлонбой сен ушун сен эле айнып кетет экен. Жок, жаңылышасың. Биз ушундай силерге окшогон эл бузарлардын артынан жана ошо бүтүн эле президенттик шайлоодон баштап бүтүн эле 1 миллион адамдардын укуктары тебеленип жатканда мен макул эмесмин деп элдерди кафе жолдо катар түнкү саат 12-1-2лерге чейин Москванын алыскы шаарларга чейин кол топтоп келе 300 миң адам чогулалы, мыйзам боюнча 300 адам чогулуп референдум өткөзөлү деп бүтүн эле жар салганда силер каяк делеңер? Эми шайлоого жакын мындай оюндарды көрүп эле жүрөбүз го. Мындай оюндардын бири силер болуп калдыңар да, оюнчулар. Ушинтип ойнойсуңар. Же либо акчага ойноп атасыңар, же либо бир как-нибудь бир жерди мейлеп атасыңар да. Же бир жерде обещать этип койгон. Силер антип адамдын башын айлантпай эле койгула. Элдер уже силерге караганда умнуйраак болуп калган. Кыскасы мен ошондой оюмду айткым келди. Андай нервиңди көзүң чакчайтып нервтенбей эле кой сен. Адам элдин адамы болом десе, сылык эле бол да. Сага ошо нервтенгендер далай болгон. Адахан Кимсанбаевдин алдында азыр ассаламу алейкум чөгөлөп жүрүшөт. Нервтенбей эле кой. А сен нервиңден коркуп кеткен эч ким жок.